Барыңыздарга салам. Бай болосузбу же кедей боюнча каласызбы? Ар бир адамдын өз жөндөмү бар. Бул тесттен өтүп, бай болууга сизде мүмкүнчүлүк барбы? Билип алыңыз. Эскертүү, тест сизди кедей же бай кылып салбайт. Болгону сиз бай болууга канчалык жакынсыз, канчалык жөндөмүңүз бар, ошол сыяктуу нерселерди аныктайт. Ар бир суроодон кийин сизге кайсыл вариант туура келерин ойлонууга 10 секунд убакыт берилет. Ар бир суроодо белгиленген варианттын упайлары болот жана жыйынтык ошол упайлар аркылуу чыгат. Тестти баштоого даярсызбы? Даяр болсоңуз, баштадык. Биринчи суроо. Сиз лотереядан бүт өмүрүңүзгө жетчү акча утуп алдыңыз. Эмне кылмаксыз? А. Тезинен инвестиция салуучу тармактарды издейм. Б. Бүт өмүргө жетчү акчабы? Мен той кылмакмын, ананда мыкты үй жана машина сатып алмакмын. В. Бардык акчаларды кайрымдуулук ишине жумшайм. Кантсе да мен бул акчаларды өзүм иштеп тапкан жокмун да. Ишкердик шыгы бар адамдар А вариантын тандаган үчүн 30 упайга ээ болушат. Б'ны тандагандар 20 упайга, ал эми В вариантын тандаган берешен адамдар 10 упайга ээ болушат. Экинчи суроо. Элестетиңиз, сизде 2 гана сапат бар. Кайсынысын тандайсыз? А. Бай жана ач көз. Б. Кедей жана сулуу. В. Жөнөкөй жана акылдуу. Эгер сиз А вариантын тандасаңыз, анда 30 упай аласыз. Вариант Б 10 упай берет. Ал эми В вариант үчүн сизге 20 упай берилет. Үчүнчү суроо. Айталы, сизде окуудагы же иштеги түшкү тамак үчүн 200 сом акчаңыз бар. Аны кантип иштетесиз? А. Түшкү тамакты үйдөн алып, акчаны сактап коем. Б. Акчага тамак сатып жейм. Акча ошол үчүн керек да, туурабы? В. Бир аз ачка болсом, эч нерсе болбойт. Акчаны топтоп өзүмө бир нерсе сатып алам. Эгер аны тандасаңыз, упайлар эсебиңизге 30 деп жазып коюңуз. Б вариантын тандагандарга 10 упай берилет. В'ны тандагандар 20 упайга ээ болушат. Төртүнчү суроо. Сиз кымбат баалуу бир нерсе сатып алууну абдан каалап жатасыз. Эмне кылмак элеңиз? А. Кредит алам да каалаганымды сатып алам. Б. Мен сабырдуу адаммын. Баа түшүүсүн күтөм жана арзандаганда гана сатып алам. В. Баарынан мурда ошол нерсе үчүн акча чогултам. Же ошол сыяктуу бирок арзан нерсе сатып ала берем. Эгер А вариантын тандасаңыз, 10 упайга ээ болосуз. Б 30 упай берсе, В 20 упай берет. Бешинчи суроо. Сиз 2 тойго чакыруу алдыңыз. Бирок сизде өзүңүзгө жарашкан бир гана костюм же көйнөк бар. Эмне кыласыз? А. Эч кандай көйгөй жок. Бир кийимди 2 жолу кийип кое берем. Б. Албетте жаңы костюм сатып алам. Кантип эле бир кийим менен кайра-кайра ар түрдүү кечелерге бара берейин. В. Эгер арзаныраак чыгып калса, жаңысын сатып алышым мүмкүн. Бул учурда А варианты 20 упай берет. Б деген вариантты тандагандар 10 упайга ээ болушат. Ал эми В'ны тандагандар 30 упайга ээ болушат. Алтынчы суроо. Сиздин мобилдик телефонуңуз кандай? А. 4 жыл мурда кандай болсо ошондой боюнча. Сынып эле калбаса иштете берем. Б. Жаман эмес телефон. Эң жаңы модели болбосо да, бирок бардык керектүү функциялары бар. В. Эң алдыңкы жана эң мыкты.
мен сатууга чыккан эң акыркы моделдеги телефондорду сатып алганга аракет кылам. А вариантын тандаганда 20 упай сыйлыкка ээ болушат. Сиздин жообуңуз Б вариантына жакын болсо, анда 30 упай аласыз. Жана акыркы вариант 10 упай тартуулайт. 7-чи суроо. Сиз кандай билим деңгээлине ээ болууну каалайт элеңиз? А. Мен окуганды жактырбайм. Мага бул суроо жакпады. Б. Жок эле дегенде магистрдик деңгээлге жеткенге чейин токтобойм. В. Мага бакалавр деңгээли ашыгы менен жетет. А жообун тандасаңыз 10 упай аласыз. Б варианты 30 упай берет. Ал эми В вариантын тандасаңыз 20 упайга ээ болосуз. 8-чи суроо. Эгер сизге кимдир бирөө $1,000,000 белек кылса, эмне болмок? А. Мен кыялданган нерселеримди сатып алмакмын. Б. Жакшы болмок, бирок эч нерсе деле өзгөрмөк эмес. В. Мен бир кыйла бактылуу болмокмун. Бир нерсе сатып алууну ойлонуп жаткандар 10 упай ала алышат. Вариант Б сизге 30 упай берет. В варианты 20 упай тартуулайт. 9-чу суроо. Сизде ашыкча, бирок абдан көп акчаңыз болсо, эмне кылмак элеңиз? А. Тезинен инвестиция кылмакмын. Б. Дароо эле коротуунун кереги жок. Мен акчаны сактап коймокмун. В. Старт. Даярдангыла шоппинг. А жообу сиздин упайларыңызга 30 упай кошот. Б жообу болсо 20. Эгер сиз Вны тандаган болсоңуз, анда 10 упайга ээ болосуз. 10-чу суроо. Өз жумушуңуз боюнча сиз кандай ойдосуз? Же эгер сизде азырынча жумушуңуз жок болсо, ал жөнүндө кандай ойлонмоксуз? А. Жумуш деген жумуш. Чыгашаларымды төлөп жатам, жана бул жакшы нерсе. Б. Мен хоббимди ийгиликтүү карьерага айланта алдым. В. Мен кылып жаткан ишимден көп акча албасам да, ишимди сүйөм. А варианты үчүн 10 упай аласыз. Вариант Б 30 упай берет. Ал эми вариант В 20 упай тартуулайт. Эми сизге топтогон упайлардын жалпы эсебин чыгаруу үчүн 20 секунд убакыт берилет. Эгер калькулятор издегенге убакыт керек болсо, видеону жөн гана пауза кылып койсоңуз болот. Жыйынтыкты көрүүгө даярсызбы? Кеттик. Эгер сиз топтогон упайлар 100дөн 150ге чейин болсо, сиздин режимиңиз түбөлүк үнөмдөө экен. Мүмкүн сиз аз айлык берчү жумушта иштейсиз, же акчаңызды шоппинг кылып жок кылып аласыз. Эгер абал ушул бойдон калса, сиз бай боло албайсыз. Бирок бул сиз бактысыз болосуз дегенди билдирбейт. Сиз кылып жаткан нерсеңизди сүйөсүз жана өз убагында жашаганды жактырасыз. Жашоодон сиз болгон нерсенин баарын аласыз жана алган нерсеңизге оптимизмдин эсебинен каражат төлөйсүз. Сиздин урааныңыз жашоо кыска, жыргаш керек. Эгер сиздин жыйынтыгыңыз 160тан 220га чейин болсо, сиз финансылык комфорт менен ырахат алуудасыз. Сиз албетте акчага чөмүлгөн жериңиз жок, бирок сиздин жашооңуз финансылык планда жетиштүү десек болот. Сизге бир нерсе сатып алуу үчүн акча чогултуунун кереги жок. Сизде дайыма чыгымдарды төлөгөнү каражат жетишип келген. Жана алган эмес, анча-мынча акча ашып да калат. Жалпылап айтсак, сизде акча жетиштүү. Бул анык. Эгер сиздин жыйынтыгыңыз 230дан 300 упайга чейин болсо, үзгүгө бир караңызчы. Келечектеги миллионерди көрүп жатасызбы?
Эгер азыркы абалды жана жашоо образын кармап жашасаңыз, сизде байып кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Туруктуу эмгек, чыдамдуулук жана ишине берилүү өз тиешесин бир канча эселеп берет жана ар бир топтолгон тыйындар сомго айланат. Сизде чындыгында өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. А сиздин упайларыңыз канча болду? Жыйынтыкка ыраазы болдуңузбу? Комментарийге жазып калтырыңыз. Эгер бул видеого 10 000 лайк чогултсак, кийинки акылды текшере турчу тестти чыгарабыз. Андыктан лайк басууну да унутпаңыздар. Биздин билип ал каналыбызга катталып кетиңиздер. Анан да ушул сыяктуу жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.